Саламаттуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, жайдын ысык каптауында бир гана мыкты ырлар менен жан сергиткен сүйүктүү телеканалыңыз музыкада Музлайф программасы старт алды. Алдыдагы 1 саат кызыктуу өтүп, кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кыз. Ал эми бүгүнкү күнү студиямдын коноктору бир эле эмес, 2 таланттуу инсан. Кыргыз эстрадасында жаш, бирок ошол эле учурда өзүнүн миллиондогон көрөрмандарын топтогонго жетишкен Нарын Суитбеков жана Клара Оролбекова бир гана сиздер менен жан дүйнөдөн маек курууга даяр. Андыктан жакыныраак келиңиз. Ал эми бул мүнөттөрдө көңүлүңүздүн бардыгын дароо сахнага бурайын, жаңы дуэт менен кабыл алыңыздар. Özün gelip içten gitti zamanım. Qanday jag'day bolsa dagı janımdamın. Sen bir gana ko'nglimdi orutpag'in. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sağa bo'lgan sezimimni so'tpag'in. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sen doimo jonimda bo'l, suygan odamim. Jarıq nurum osmonimsen, aq tangimsen. Dayanarım güç-quvvatim, asqarimsen. Men özümdü yaru jandı tapqanim için. Unutpag'in, men ardayım janımdamın. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sağa bo'lgan sezimimni so'tpag'in. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sen doimo jonimda bo'l, suygan odamim. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sağa bo'lgan sezimimni so'tpag'in. Ko'nglimdi orutpag'in, yuragimdi orutpag'in. Sen doimo jonimda bo'l, suygan odamim. Браво, браво, кандай гана керемет чыгарма, кандай гана керемет аткаруу, кандай гана керемет үндөр бүгүн бизде конокто. Келиңиздер анда дароо эле төрдөн орун алыңыздар. Ардактуу көрөрман, жакыныраак келиңиздер. Жаңы гана көп болгон өзгөчө таланттын ээлери, өзгөчө үндүн ээлери бүгүн биз менен биргеликте болот. Андыктан сиз дагы четте калбаңыз. Сиз үчүн камдап койгон белектерибиз да бар. Эгерде сурооңуз болсо, аны дагы түз байланышка чыгып берсеңиздер болот. Саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Көргөнүмө кубанычтамын. Амандашып болот. Саламатсыздарбы? Биз да аябай кубанычтабыз. Сиздердин ушундай жакшынакай куттуу студияңыздарга дагы бир жолу жүз көрүшүп атканыбызга Кудайга миң мерте шүгүр. Саламатсыздарбы? Азыр бизди көрүп жаткан жалпы угармандар, сиздерге да чоң рахмат. Бизди атайын ушинтип сыйлап, конок катары чакырып жатканыңыздарга. Жаңы дуэт кут болсун. Чындыгында жан дүйнөгө жетерлик ушунчалык сонун чыгарма болгон экен. Келиңиздер эми кеп баштан болсун.
дуэт боюнча сөзөн мен жаздым беле. Өзүнчө кол чабууларды сизге арнайлы. Анан ошол ырды уксам эле дуэт сурап атат да өзү. Өзү эле суранып Өзү эле атат, аябай э? сурап атат анан. Кой деп анан ушу Кларага жазып көрдүк. Эмне себептен да роли оюңузга Клара келди? Эмне себептен болгондо эми Клара менен мурунтан мамилебиз бар анан. Ушул жерден Жок. менден бери кандай мамиле? мамиледе Мындай Болду, бизди алдай албайсыздар. карындаш катары мамилебиз бар анан. Ошол үнүбүз да отуруп калчудай болду да. Бул дагы кыздардын жапыз үнү да. Ошондой анан экөөбүздүн үнүбүз отурат экен. Студияга келип чакырып жаздырып көрдүк. Сонун чыкты анан ошондойдон жаздырып калдык. Ыр жазууда, жаратууда дейинчи сизге. Неден омшуктандыңыз? Бул чыгармага негизи аябай көп убакыт кетти да. Жаңылышпасам 2,5 ай кетип калды, себеби ортодо ошо куплет анан кайрылмаз эле чыгып токтоп калган да. Андан ары уланта албай жүрүп, анан ушул акыры бүтүрүп, эми билбейм, чабыт болгондо эмне болуп калат ошондо. илхом келди. Илхомбу? Келди. Студияда отуруп ошол ыр жазыш керек болуп эле чыгарып чыгып калган ыр да. Сонун болгон экен. Клара, айтыңызчы, сизге алгач сунуш келгенде кандай кабыл алдыңыз? Да роль макул дедиңизби же кыз кылыктанып ойлондуңузбу? Жок, Нарымбай эке өзү айтып өткөндөй биз көптөн бери таанышпыз. Анан мага жазып калчу да, ошол Нарын деген бала менен ырдап көрбөйсүңбү деген сыяктуучу. Анан ойлонуп калчумун, өзү айтсын дегендей да болбойт. Анан Нарымбай эке өзү автордук чыгармасын ырдады. Негизи абдан жагат, жакшы ыр болду. Биринчи эле укканда ошол ырын угуздум. Кандай эле мындай өзү айткандай дуэтке ылайыктуу чыгарма экен да. Анан ырдап көрдүк. Жана минорныйда экөөбүздүн тең үнүбүз кайгылууга жакын. Экөөбүз ырдасак, мисалы, кайгылууну вообще кайгылуу кылып салабыз да, анан үнүбүз дагы бири бирибизге отуруп калат. Ошого байланыштуу жакшы бир ыр чыгарына деп ишенгем да. Сонун ак жолтой ырлардан болсун. Анан көрөрмандарды дагы четте калбасын деп кайрылгым келип атат, ардактуу көрөрман. Эгерде бүгүнкү Нарын жана Клара коногубуздун кайчанчы жылы кайсы жерде жарык дүйнөгө келгенин биле турган болсоңуз түз байланышка чыгыңыз дейин. Себеп дегенде 26 июнь боло турчу кыз жигит Сармирден Жалал Абад облусунун Базар Коргон район жигиттери менен Нарын областынын Жуңгал районунун кыздарынын кызыктуу оюнуна чакыруу билетин ыйгарууга даярмын. Андыктан чамдаңыздар, түз байланышка чыгасыз дагы бүгүнкү коноктор качан жана кайсы жерде жарык дүйнөгө келген тап ушул белекке ээ болуп эң сонун кеч өткөрсөңүздөр болот. Баары эле негизи билишет, кайсы жактан. Бирок эфирлерде айтып эле жүрөсүздөр да. Айтып жүрөбүз, анан меникинен көп адашат да ошо. Атыма байланыштуучу. Көп эле Нарындан деп ойлой беришет, Балким Нарындан чыгармын дегендей да. Деп адаштырып койдуңуз. Келиңиздер анда чыгармага кайталы кайрадан. Бул менен токтобойсуздар, бул дуэт. Дагы башка чыгармалар менен сиздерди биргеликте көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Эми буйруса ушул биринчи дуэтибизди элге чыгарып көрөбүз. Эл жакшы кабыл алып жагып атса, экинчисин да Клара уруксат берсе. Эмне чыгарма? Ооба. Уруксат бербей коюшу да мүмкүнбү? Эми өзүнүн пландары болушу мүмкүн дегендей да. Анан буйруса эгер ушу эл дагы сурап атса, элдин суранычын аткарганга аракет кылабыз. Сан күтөбүз дейли. Анан эң алгач бул ыр жаралган соң кимге биринчи угуздуңуздар? Ким биринчи сынчы болду? Муну бул айтып атпайм, ошо 2,5 ай убакыт кетти да, анан ортодо аябай эле көп адамга угускам негизичи. Эң акыркы Клара болсун. Эң акыркысы ошо Кларага угузуп. Жок, башкаларга ырдайын деген максат эмес, просто кандай ыр экен. Көбү жакшы ой айтышкан. Бирок аны өзүм ырдайм деген ой болуп жүргөн, анан ошол болбой эле дуэт дегенден анан ошол Клара менен ырдап калдык. Элдин кабыл алуусу кандай болду? Элдин кабыл алуусу сонун болду. Көптөн бери күтүп атабыз. Ошо экөөңөрдүн дуэтиңер дегендер да көп болду. Анан буйруса клибин тарттырып чыгарабыз. Ооба. Анда биз дагы да болсо дуэттерди күтөлү. Буйруса. Бул ыр ак жолтой ырлардан болсун, дагы да сиздердин үнүңүздөрдү, чыгармачылыгыңыздарды сүйгөн көрөрмандардын санын арбыта берсин. Эми келиңиздер, анда азыр көптөн бери көрө электер дагы бар. Эми жаңылыктарга өтөлүмү? Дуэттен сырткаркы.
жаңылыктан Клара баштасын. Клара бүгүн жөн эле күлүп эле жайнап кетем деген окшойт Ошону айтайын деп атса керек деп атпай эле. Мен жаңылыктар боюнча айта кетсем, мен өзүм Бибисара Бейшенали атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинде окуймун. Быйыл 3-чү курсту бүтүп, 4-чү курсту уже аттанып аткан учурум. Буюрса окууну жакшы аяктадык. Эми болсо 1 ай десем болот, каникулга барып келейин деп атам. Бара турган жеримди айтсам азыр. Каякты көздөйм, макул. Багытын эле айтып коюңуз бизге, так эмес. Үй бүлөм жок. Үй бүлөм көздөйм. Анан кийин келип, буюрса дагы жаңы чыгармалар бар. Ошону иштеп. Көбүнчө билсеңиздер керек, мен кавер ырдайм. Ооба. Ошол жылы көбүнчө кавер эмес, өзүмдүн жеке чыгармамды чыгарганга аракет кылайын деп Вау, жаткан учурум. сонун. Анткени баары бир кавер болуп калат экен да. Анткени анын кавердин башка ырдаганы баары бир башка болуп калат да, авторучу. Анан сен элге кавер ырдаган ырчыгатары дагы деген сыяктуу башкача бир ойлор калып калган сыяктуудай сезилет да мага. Кимдир бирөө ошентип айтты сизге же өзүңүз эле ошентип ойлонуп атасызбы? Жок, көбүнчө айтып калышат да. Кавер ырчысы деген сыяктуучу. Анан ойлонуп көрүп, ушул жылы буюрса жакында бир жакын элең деген жакшы бир өзүмдүн жеке чыгармам чыкты. Буюрса алда дагы 2-3 чыгармабыз бар. Сон буюрса анда каверлер менен коштошот экенсиз да, Буюрса. Бирок дал ошол каверлер сизди калың элге алып чыккан го. Ооба, кавер деп жаман көрбөйм, жакшы да бул нерсе, бирок негизи оюмду айтам да, кавер менен эле чектелип калбай өзүмдүн жеке чыгармамды ырдашым керек экен. Сонун жаңылыктарыңыз бар экен. Нарын мырза, сиздечи? Бизде жаңылык ошол жакында эле жаңы ыр чыгарганбыз. Өзүбүздүн калемибизге таандык ал дагы ошол. Буюрса кайгылуу эле болуп келатабыз дагы деле. Сиз мурдакы эфирде эсиңиздеби? Ооба. Сөз берип кеттиңиз эле го. Ошол сөз берип эле 2 шаңдуу ыр чыгарып анан кайра жүрөк болбой эле тартып атат да. Бирок аракет кылып атам мен көбүнчө азыр баягы той учурунда дагы көп айтып калып атат, тойго ылайыктап дагы чыгарсаң кандай болот деп. Анын да үстүндө иштеп атам. Буюрса бирок жүрөк тартып берет экен да. Ошол жаккачы. Көкүрөк ошол лирикага толуп турсам эмне кылайын дейсизби? Ушундай болуп атат анан. Жаңылык ошол бизди студиядабыз, үйдөбүз. Ошол эле. Эске салсам, ардактуу көрөрман, буга чейин келген эфирде Нарын мырза кадимкидей эле сөз берип, сиздер дагы эстигиңизде болсо керек. Мындан ары мен жалланган шайыр шатман ырларды ырдайм деп кеткен болчу. Эми ошол 2 ырды качан угабыз? Ал 2 ырды буюрса 2 айдын ичинде угабыз го. 2 айдын ичинде угабыз. Анан кайра эле лирикага түшүп болот экенбиз да. Жок. Эми аралаштырабыз. Аралаштырып турасыз. Макул. Анда азыр көрөрмандарга эске салып өтөйүн. Ардактуу көрөрман, түз байланышка чыгыңыз, дагы дал ушул менин 2 коногум туурасында кыскача эле маалымат айтасыз. Качан жана кайсы жерде жарык дүйнөгө келгенин билесеңиз, түз байланышка чыгып, оюңузду айтып, жана ушул билеттерге ээ болуңуз. Андыктан чамдаңыз дейин. Сиздерге мындай сунуш болсун, көрөрмандарга бир аз жардам кылып, багыт берип кетпейлүбү? Өзүбүздүн жерибиз боюнча бул азыр айтсам меники аябай оймойт. Келиңиз, мындай кылабыз. Атын айтпайбыз, бирок сүрөттөп беребиз. Ар кимибиз, Мейли. Баштай берем да. Биз жактан деле монтип эле ачып бербейбиз. Азыр канаттар жайылыбы? Биз жакта өпкө деген нерсе кичине азыраак. Азыраак өткөндө ойлоп кетип атпайбыз. Анан дагы көп инсандар чыккан десем болот. Азыр айтып салсам билип калабы деп атам да. Айта бериңиз, ким чыкканын айтып койсоңуз болот. Чыңгыз Айтматов. Билим калды жа. Же аралаштырып берейин. Макул, ушул жетиштүү окшойт да. Нарын мырза, сиз айтыңызчы эми. Мен кыскача эле айтайын, бизде свет өчпөйт. Сиз анда багат бербестен тескерисинче ойлондуруп коет окшойсуз да. Жок эми, оңой жол ушулбу дейм да, дагы айтсам билип алышат дейсизби? Жакындап кетет дейсизби? Дегичекте эле көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тааныша алатыңыз? Атым Мираида. Мираида, кайсы жактан байланышка чыктык? Бишкектен. Мираида биздин дайымкы көрөрманыбыз, Келиңиз, сизде жооп барбы? Нарын Сүзбеков, Жалал Абад Токтогулдан 1999-жылы туулган.
жазылған. Клара болсо Таластан Бакаятадан 2005 О, Жооп меники туура анан. Меники бир аз туура эмесирээк. туура эмесирээк болуп калыптыр. Ай Мираида, сизге азыр почти туура билетти бирок. тапшырайын десем. Клара, туура эмес болуп калды, Жылым деле туура эмес айтты. Анда ардактуу көрөрман, сизде дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар экен, андыктан түз байланышка чыгыңыз. Жоопту болжолду билип калдыңыз. Бир гана деталь жетишпей турат. Дал ошол детальди толуктап туруп, 26 июнь боло турчу кыз жигит Сармирденге 2 кишилик чакыруу билетин утуп алыңыз. Түз байланышка чыгыңыз дейли дагы биз анда маегибизди уланталы. Жай жагып атат. Эс алуу башталдыбы же иштеп эле атабызбы? Иштеп эле атабыз азырынча. Качан эс алабыз? Да, бир аз ысызын. Бул жетиштүү болбойт атабы бул ысык, Ошо ысып эле чыгып керек болуп атат да. Негизи чыгармачыл инсандар деле жайга келгенде өзлөрүнө мындай эс алуу күндөрүн алып, бир аз тыным алып, ушундай болобу же? Мен жайга чейин көп эс алып койдум окшойт, ошон үчүн. Жай өтпөй атат. Жай эме эс алып турбай атат окшойт го. Сиздечи, сиз бир айга кеткен Мен атасыз. кетем, ооба. Буюрса бир айга кетип, салкындап, бир аз август болуп калганда кайра келиш керек дейт. Идеялардын баарын топтоп алып, Буюрса. Эң сан. Эми музыкага кайта турган болсок, музыка сиздер үчүн жашооңуздарда кандай роль ойнойт? Музыка биздин чыгармачыл инсандарга десем болот. Музыка бул өзгөчө бир чоң ролду ээлейт. Анткени бул жактан өзүңдү эң эркин сезесиң, өзүңдүн болгон ичиңдеги нерселериңди ыр менен чыгара аласың деген сыяктуу. Бул жактан өзүңдүн ордуңду табасың. Элге мисалы ырчы болгон адам элдин жүзү болот деген сыяктуу. Элдин ичинде өзүңдүн ордуңду таап, элге өзүңдүн чыгармаларыңды аткарып, элге өзүңдүн үнүңдү жеткирип, бул жактан кандай десем, мындай өзүңдүн өсүшүңө дагы биз эми чыгармачылыктан да тыйын табабыз эмеспи? Ооба. Бул жактан өзүбүздүн кесибибиз катары дагы айта кетсем болот. Мисалы өзүм да ошол багытта окуп жатканыма байланыштуу айта алам да. Сонун. Рахмат жооңузга, Нарын мырза. Мен үчүн бул биринчиден менин жумушум. Күнү түнү ушу музыка менен алек болобуз. Көбүнчө студияда болобуз. Андан кийинки эле бул ошол баардыгын эле бала кезинен бери келаткан кыялы. Ырчы болсом деген ошол музыка тармагында иштесем деген. Андан сырткары орусча айтканда стресстерди жоюучу бир курал да мен үчүнчү. Кээде ошол аябай кайгырып, маанай жокто Ырдайсыз. комузду алып алып, ошо тынч жер болсо болду, жетет ошолчу. Өзгөчө мен ойлойм да, Нарын байке үчүн бул аябай жакшы болуш керек депчи. Анткени мен өзүм ыр жазып болгон жазбайм. Анан Нарын байкени айта берем да, кантип сөз чыгат, кантип оон чыгат депчи. Анан көм деп баштайт. Анан ошон үчүн ойлоп кеттим да. Эң сон жашасын музыка, сиздердин жашооңузда, биздин жашообузда, сиздин да жашооңузда дейли дагы дароо кезекте музыкага суналы, анда колуңузга алыңыз да комузду өзүңүз айтып кеткендей, көрүп жаткан көрөрмандар балким бир аз ойго батып турса, ушул комуздун кылдары менен жазалы, микрофонду өзүңүзгө жакыныраак кылыңыз. Кайсы ыр жаңырат ошондо? Азырбы? Азырма ошо көптөн бери жаап жүргөн ошо Лейли деген чыгарманы жаттай албай жүрөм да. Азыр чогуу жатпайт экенсиз, Жакыныраак келиңиздер, комуздун кылдарын ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдүн терметет деген ойдобуз. Биз менен кошулуп ырдасаңыз дагы болот. Даярсызбы? Ооба. Кеттик. Арнаймын сага ырымды Лейлиң, айтайын болгон сырымды Лейли. Арналган алтын белегим ушул, ардактап туткун мунумду Лейли. Жодура банча кадала Лейли, жүрөгүмдү эзип караба Лейли. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөп күздө, жүзүңдөн жаным садага Лейли. Тал чыбыктая буралган Лейли, тараз бир боюң суналган Лейли. Теңдеши жога сулууга сендей, тең келебиңа бул жалган Лейли.
Акшайы жибек жолукчан лейли, алмалуу бактан жолуксак лейли, алкымыңдан ойгангы чачыттап, айыкпас тарттан солуксан лейли. Ак кептер болуп консоңчу лейли, ак шумкарың мен болсомчу лейли, ак алазого алпарып анан алкымыңдан озорсомчу лейли. Көк кептер болуп консоңчу лейли, көк шумкарың мен болсомчу лейли, көк алазого алпарып анан көмөкөйүңдөн сорсомчу лейли. Деп атпайбы? Баракелде. Комузуңузду койбой туруңуз, менде дароо мындай ой келди. Келиңиздер дал ушундай өзгөчө үндөрдү көрөрмандарга жеткирбей койсок болбойт го деп. Айтыш деп айтуудан алыспын, бирок оюн мындай. Азыр кайсы тамгадан баштап ырдап, кайсы тамгадан токтосоңуз, ошол токтогон тамгадан баштап Клара улантып ырдап кетиши керек. Анан жеңилген адамга жеңген инсан ушул элдин көзүнчө тапшырма берет. Ырдап кеткен токуппу же? Току эмес, болгон мисалы болгон үчүн ырлардан. болгон ырлардан Адан башталган болсо, Адан баштап ырдап кетесиң. Болдан да. Ким баштайт? Мен баштайм. Даяр экенсиз, баштаңыз анда. Артында тамга, Ооба, кайсы тамгадан бүтсө ошол тамгадан баштап кетебиз. Анда Өтө көп ырдабай эле. ооба, бир куплет же кайрылма. Жүрөгүм, жабыркам жөдөдүм, мен сени теңирден тиледим. Келиңиз Нарын мырза. мөлмөлүмдү кош. Келиңиз Жабы. мөлмөлүм. Махаббатым. Жандан берип кетечи. Таңыр. Магдырап, мас болупмун махаббатка, атыңды ата булам кайра-кайра. Аттыңа якын болуп жаралганда, чеп курмакмын ырсап менен айланага. Браво. Бул репетиция болду окшойт. Түшүндүк, Түшүндүм. Көпкө ойлонмой, жок 3-кө чейин сыңайм, ким 3-кө жеткенче ойлонуп калса, жеңиле беребиз, Кеттик анда. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсіз өткен күндер болмасан. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойланған түндер болмасан. Бале келиңиз. Болот, Болот. Айлуу түндө мен жалгыз олтурамын сен эстеп, бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөк эңсеп. Эңсеп пөбөймен бүтүп атат. Периштем жамалың келишкен. Не? Болду. Жайнаган. Не. Нарындан деп кетпейсизби? Нарындан жазган саламгат. Тамшандырган ай, тастык кыз ай, суктандырган ай, сук изим ай. Йыга жок кыймандыктан. Ямай. Болду. Виски кола. Королева танцпола. Болла, болуп калды. Макул. Алматынын түндерин ай, аба салкын самалындай. Дагы деле Эле йыга алып баратасыз. Эмне дейбиз буга Нарын мырза? Ёлочка, гори деп койсуң. Макул, уланталы. İyi болуп калды. Издеп келем жер кыдырып. Бале. Таппай келем шагым сынып. Пыга. Нарын мырза. Пай фигурасынай деген казакча бар эле да. Болду. Эки сөз менен эле бүтүп калды. Улантып коюңуз эми. Пай фигурасынай көздөрүң тамсандырадай эле болуп калат го. Макул, ыйык экен. Сиз эми аракет кылыңызчы. Йыдан. Чото утулдум окшойт. Жо, жакшы келатканбыз, Клара, утулбайбыз. Анда берир да ошо менен Ооба. кайра кетели.
1 1,5 Башка ырдырдай макул башканы кылыңыз. Ага кылып кетиңиз. Ай менен бүт атпайбы? Азыр деле оңой олтоң дейсиңби? Ишенбесең келчи көрүп кейпимди. İzdeyim seni Арасынан ellerden en bir кооз. Азыр кооздан токтоп туруңуз. Ооба. Көрөрманыңызды күттүрүп койбой эле. Саламатсызбы? Алло, папа. Тааныша алатыңыз? Чолпан. Чолпон, сиздин жооп? Клара Орунбекова, 2005-жыл, Талас областы. Ал эми Нарын мырза? Талас областына караштуу Токтогул шаарында. Аха, кайсы жылы? 99-жылы. 99-жылы. Чолпон чоң рахмат айталы. Жооптор? Дагы деле мен Жылдан. жылыман турам эске турганда. Бирок эми анда Бирок жакында. жакында кимиси? Мирайдабы же Эко кимисине берели анда? Биринчисине Биринчи беребиз же. го. Биринчи. Үчүнчү чабуулабын кабыл алат экенбиз, аны байкайлы. Саламатсызбы? Десек алыстап кеткен окшойт, ошондой болсо да күтөлүбү анда? Өтөлү. Аягына чейин. Болду. Азыр анда соңку финал десек болот. Келиңиздер, сиздики кооз менен аяктагансыз. Ооба. Эң бир кооз. Зы менен бүтүрөбүзбү? Зын менен бүтүрүп көрөбүз. Келиңиз. Зарида, зари с тобой. Дальше кандай эле? Дальше эмне ошо? Ошол жерден эле кетсек Макул. эмне болот? Үй болуп калат да, с тобой. Кайра эле, с тобой ю болуп калат Үй таша. болуп атабы. 1,5 Ооба. 2 2,5 Юрак деп кой. бар го ушундай юрак деген. Бар анан. Юрак, 3 Ооба. 3 ооба, эми ошол эле болушу керек болду туурабы? Ооба. Келиңиз анда оюнуңуз жеңишиңиз кут болсун, Клара. Элдин көзүнчө азыр калган нерсеңизди сурап алыңыз, мен анан бөлүшкөндү унутпаңыз, Тамаша албетте. Эмне дейбиз? Кандай тапшырма беребиз? мага жана башында айтып өткөндөй сагыз алып берем деп. Болду. Ошоңузду алып берип Эки коюңуз. сагыз кетти анда бизден. Болдубу? Ооба. Ушундай мүмкүнчүлүк келип атса, миллиондогон көрөрмандардын алдында сиз сагыз эле сурадыңызбы? Анда эмне сурайын? Бир паска деп койду. Клара, Нарын мырза ыр жазат, билесиз, Негизи өрүм деле негизи өзү айтып жүрөт. Сага ыр жазып берейин депчи. Ал бар экен да досу. Бар экен да. Анда мейли анда сагыз деле алалы. 24 саат бою тынымсыз музыка тартылаган сүйүктүү телеканалыңызда Muz Life программасы уланууда. Анда бул бөлүктү жагымдуу ыр менен баштап алабыз. Сиздер үчүн жакын элең аттуу мыкты музыкалык чыгарма Клара Оролбековадан. Жакын элең жаралгандай жанымдан, жакшы көрдүм жандай көрдүм барынан. Жалбыртаган махабаттар тез өчүп, кыйын экен алыстардан сагынган. Учурумда баш айланып сөйгөнүм, кызгануудан жалын болуп көйгөнүм. Азыр мени кызыктырбайт баары бир, кимдер менен кайсыл жакта сенин жүргөнүң. Учурумда баш айланып сөйгөнүм, кызгануудан жалын болуп көйгөнүм. Азыр мени кызыктырбайт баары бир, кимдер менен кайсыл жакта сенин жүргөнүң. Биз экөөбүз эки бөлөк жандардай, мамилебиз сүйүүбүз да жалгандай. Багытыбыз эки жакка бөлүнүп, тагдыр бизди адаштырып
кызыктырбайт баары бир кимдер менен кайсыл жакта сенин жүргөнүң Баракелде, кандай гана саптар. Бул саптарды барды канчалаган сүйүүнүн саундтреги болду экен, ооба Негизи эле жашоодо деле ушундай учурлар көпкө. Бир учурда ушундай баш айланып сүйүп андан кийин кызыктырбай калган. Сиздердин жашооңуздарда да болгонбу? Ырдап жатса. укам сыйла жок боло элек. Жок. Сиздечи? жок анчалык Анчалык баш айланып сүйө элексиздерби? жок Негизи бирок сүйгөнсүздөрбү? ооба сүйгөндөрбүз Келиңиздер анда сүйүү деген деп туруп өзүңүздөрдүн сүйүүңүздөрдү бир сүрөттөп өтүңүздөрчү. ыры түрүндө Жок, кара сөз түрүндө эле. Ыр болсо мейли, ыр абдан сонун болот. Сиз үчүн сүйүүнү? мен үчүн сүйүү дегеним сүйүү эмес бетиңден деп баштай берейин Баштай бериңиз. Кандай болсо ошондой. ушул эки сабырда баары да негизи сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп баягы сүйүүнү түшүнө албайсың да Аха. сен баягы кандай десем эми сен сүйүүдөн сурабайсың сүйүү сенден талап кылат да көп нерсечи Аха. анан ошол жана Элмирбек агайыбыз деле айткандай сүйүүнүн мыйзамдары бар ошол мыйзамдарына көбү чыдай албай Аха. ошентип көбү эметкендер бар да Сиз да ошол мыйзамдардан ары өтпөй калганбы же кандай болуп калган? жок негизи айтып атам да сүйүү деген оңой эмес нерсе да өтө татаал эми алгебрада эле да биягычы Мынасы жанагындай синус, косинус дегендин баардыгын түшүнбөйсүң да ооба Сиздин сүйүүңүз кандай болду эле? Сиздики деле алгебрадай болгонбу? Сизге айтып атат. меники жок меники Сиз жүрөгүңүз түшүп кеттиби? Кайсы сүйүү деп? меники деле ооба алгебрадай эле го бүттүгүнкү эле түшүнбөйсүң да Түшүнбөгөн боюнча калган экен да. Клара, сиздечи кандай болгон? Сиз үчүн сүйүү? Жана Нарымбайке айтып өткөндөй баардык сөзүнө кошулам. Негизи эми биз деле чоңоюп келатабыз. Өлө мындай прям аябай түшүнбөсөк деле баары бир Аллах таалам жүрөк берет турбайбы? Ооба да. Жүрөктө бир адамга болгон сүйүү баары бир башкача болот экен да. Аны сыңарындай бул сүйүү мындай айтып түшүндүрө албайсың да, аны күчтөп дагы бирөөнү сүйдүрө албайсың. Ооба. Эмнесине эми кандай жаккана жагдай болбосун ал адамды жакшы көрүп да кете аласың мисалы, же бир туруп же көрүп кете аласың деген сыяктуучу. Кандай гана сөздөр, Ошол жана ырды дагы мисалы айтып өткөндөй, азыр мага кызыктырбайт баары бир кимдер менен кайсыл жакта жүргөнүң дегендей. Эми туйгус кошолуш керек. Ошончо ооба. Сүйүүнүн негизи түшүндүрүп бүтө албайсың. Бир туруп мисалы адамды депрессияга деле кылып салат да. Аябай күчтүү нерсеси бар да өзүнүн. Ошого байланыштуу мындай күчтүү сезим десем болот. Адамдын ичинде жашаган. Жоопторуңуздарга рахмат. Кийинки сүйүүңүздөрдүн жооптуу болушуна тилектешмин. Депрессияга алып барбагандай сүйүү болушуна, алгебрадай өзгөчө бир эсеп чыгартпагандай сүйүү болсун дейли дагы кезекти көрөрмандарга сынайын. Азыр бир аз жардам берели, жеңүүчүнү аныктайлы да кийинки суроону берер, себеп бизде соңку гана мүнөттөр калды окшойт да. Биз анда биринчи чалган көрөрманга жеңишти берели, Мираидага. Ооба, если азыр чалбаса да эч ким, же уже болуп калды. Азыр мен кийинки суроону берейин деп атам да. Болду. Ошол биринчиси. Анда Мираида көрүп жатсаңыз, биз сизди куттуктайбыз. Иш күндөрү биздин кеңседен келип алып кетсеңиз болот. Баса эртең 26 июнь болот. Андыктан унутпаңыз, дейли дагы дароо кийинки суроону узаталы. Нарын Сүйүнбеков жана Клара Оролбекованы калың элге тааныткан кайсы чыгармалар? Жолун билсеңиз, дароо эле түз байланышка чыгып бериңиз. 26 июнь болот турчу кыз жигит Сары Мерденге 2 кишилик чакыруу билетин сизге сунууга даярмын. Анда көрөрмандар түз байланышка чыккычакты. Экөөңүздөр биргеликте отуруп комуздун коштоосунда чогурдаган учурлар болду беле? Учурлар боло элек негизи. Азыр мүмкүнчүлүк бар болобу? Мүмкүнчүлүк. Мен ырдап көрөйүн, анан кошулуп көрсүн. Негизи комуз болбосо деле чогурдап каласыздарбы? Мындай отуруп кыңылдап деле. Кыңылдап. Кандайлар бар эле өзү? Азыр. Таганга. Арзу айтып мырдап көрөсүзбү? Мен ошону Мына көрөлү.
Анда мындай кылалы, сиздер ойлонуп туруңуздар, блиц суроо бүткүчөктө ойлонобуз, андан кийин дароо комузду колго алып ырдайбыз, Жарайбы? Болду. Анда бир суроо экөөңүздөргө тең кетет, Эртең менен турганда лимон менен суу же кофеби? Лимон менен суу. Ага. Ырчы болбогондо ким болмоксуздар? Мугалим. Таксист. Жакшы комбо экен. Концерт алдында сөзсүз түрдө кыла турган ырым барбы же? Менде андай жок. Жок. Эң сонун сиздер уккан мактоо сөзү? Азаматсың. Жылдыздуз. Сизде? Азаматсың эле ба? Ага. Бир күнгө башка адам болуп калсаңыз ким болмоксуз? Президент болуп көрөт элем бир. Сизчи? Мен кичинекей кыз болуп көрмөк. Кичинекей балалык чагыма кайткым келет. Кичинекей Кларанын жан дүйнөсүнө баргыңыз келет экен да. Жакшы экен. Жандуу концерт же студиялык жаздыруу? Жандуу Жандуу концерт. 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 Сахнада башыңыздан өткөн бир күлкүлүү окуя барбы? Өмүр бою эстеп жүрөм ушуну дегендей. Бар. Бар го. Кыска нуска айтып өтсөк, Сахнада дегенде элдин алдында ырдап жатканда деле мисалы тойду айта кетейинчи. Тойдо ырдап атып, ал ырды жакында эле жаздырып бүткөм негизи. Бирок экинчи куплети башталып кетери мен эсимден чыгып кеткен экен да. Анан жаныма бир эже келип, бирок жакта антракта бийлешип аткан, бирок жаныма бир эже келип чыгып аткан. Анан мен болсо бияктан телефонго тартып аткан бир байке. Анан эле экинчи куплетин башталып кеткен билбей эле колум микрофон биякта турат, бияктан кетип атат. Сиз сүрөткө түшүп жүрөсүз. Жолду мен карап калып туруп, бияктан азыр кетип атат. Анан ошондой кызыктуу окуя болгон менде. Сиздечи? Меники тойдо болгондо. Сиздикиде, Эки ресторан бир жерде экен, жакын аябай. Анан ошо чакырбаган жерге барып, аябай күтүп жарым саат тамаданчы. Ырдап. Эч кимден сурабай эле ырдап бүтүп анан той эле чото мындай учукпайт да. Акчагана деп коюп турасыз. Жок, эми тааныбагандай эле макул мейли деп элечи. Анан сыртка чыгып эле эметсем, ошо тойго чакырган эже сыртта күтүп турган экен. Адашып кирип алган турбайсың да. Ошол жакта убакыт жакшы эле кетиргем да, аябай өкүнүп. Бир сети күлүп. Ошо. Бирок күлүп эстей турганга сонун болот экен да. Кийинки суроо мындайча жаңырсын, ырдын мааниси сөз, ырдын мааниси сөзбү же музыкасыбы? Сөзү го. Сөзү. Бир ырда тамак жөнүндө ыр жаз дешсе, кайсы тамакты жөнүндө жазмаксыз? Манты. Мен гуляш жакшы көрөм да. Сиздерди таң калтырган фанаттарыңыздан же көрөрмандарыңыздан кандай кат же кандай СМС келди эле? Көп эле келет анан. Боюңуз жаман узун го деген. Таң калтырган сизди. Сизди эмне таң калтырган көрөрмандардан келген СМС каттардан? Кичинекей эле бала турбайсың, көрдүм дегендейчи. Телевизордон аябай чоң көрсөтөт го дешет да. Макул. Жашыруун таланттарыңыздар барбы? Эл биле элек. Бар. Не ал? Сразу айтыш керек. Ооба. Көп да биздики жок бар. Бирөөсүн айта кетиңиз. Жашыруун талант. Тамак жасаганды жакшы көрөм. Көбүнчөсү. Сиз? Мен да кат жасайм да тамакты. Конокко барыш керек экен сиздердин, Таш кезде аябай жасаса элек. Эң акыркы суроо болсун, эң соңку Google'дан же интернеттен эмнени издедик? Акыркы жолу мен алтындын баасын көрдүм да. Кимге алтын алып берейин деп атасыз? Жок, жана президентибиз айтып атпайбы? Алтын алгыла депчи. Алтын алып койсомбу деп аябай кызыгып бааларын көрүп аткам го. Канча тонна алтын алып коеюн деп атасыз? Буюрса ушу 2-3 тонна. Болсун. Бөлүшкөндү унутпаңыз андан. Клара, сизчи? Мен акыркы жолу уголоктун эмесин билип турмун. Ценасын билип турмун, канча сом болуп атат азыр дегендейчи. Үйгө ашканага алыш керек болду. Ооба. Анан ошол жактан өзгөчө тамак сатып атканыңыз контентти киргизиш керек, Ооба, буюрса. Садын. Көрөрманыңыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кайрадан мен Чолпон. Чолпон. Нарынбектен камера экен, арыздашым. Кайсы дейсиз, угулбагым Чолпон? Агам бар менин. Агам бар менин жана арыз затым дедиңиз, Жоопту кабыл алдык. Кандай дейли? Белекти тапшыра берелиби? Же Тура эле негизи бирөө алып эле. Тура элеби? Туура чыгып атат го. Клара, сиздечи?
негизи убакыт аз ооба убакыт аз ооба туура негизи эле туура эле туура эле анда бул колчоолорду Чолпон айымга арнайлы. Чолпон айым буга чейин да чалып жакшы аракет кылган, андыктан колумдагы 2 билет чолпон сиздики. Келип эртең сөзсүз 6га чейин алып кетсеңиз болот. Анда Блицтен кийин ырдай эстеген болгон. Угалы. Ойлонуп койдуңуздар окшойт, кайсы экенин. Жакшы сөз айтчуман белем. Кара көз асылзат. Высокий болуп катты кичине бир аз. Болду анда. Сиздер даяр болсоңуздар, көрөрмандар менен биргеликте биз дагы даярбыз. Ардактуу жеңүүчүлөргө дагы бир эскертип кетейин. Кыз жигит Сармерден Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун жигиттери жана Нарын областынын Жумгал районунун кыздары менен кызыктуу оюн эртең 26 июнь саат 18:00 улуттук филармонияда болот. Кимде ким Сармерденди күтүп жүрсө сөзсүз түрдө барсаңыз болот. Ал эми жеңүүчүлөр эртең 6га чейин келип алып кетиңиздер дейли. Биз анда Сыймык Бешекеев агабыздын жакшы сөз айтчумагын ырдап берели. Asıl zatım Kaşımda жүрчү жакын Karanın izdep gelip Kaytala bulamadım Жаркылдап kaçtı kağa Жакшы söz айтчы мага 100 жылга жашоочудай Жүрөккө тапчыдага Жарокер жарпың жазчы Жан дүйнөм тарткан сана Жарыгым чашыгана Жакшы сөз айтчы мага Жарыгым жакшына мен Талайым татына мен Карегиң тик кароо Кантип мен батына мен Жаркылдап качты кага Жакшы сөз айтчы мага 100 жылга жашоочудай Жүрөккө тапчы даба Ey жарокер жарпың жазчы Жан дүйнөм тарткан сана Жарыгым чашыгана Жакшы сөз айтчы мага Баракелди, баракелди, жакшы сөз айтылып эле жан дүйнөбүз ошол нерсени рахат алып эле тура берсин. Сиздерге анда соңку суроолордон жаңырсынчы. Чыгармачылыкта азыр быйыл канча жыл болду аралашканыңыздарга, анан ушул күнгө чейин жетишкендиктериңиздер туурасында сүйлөшөлү. Мага үйрөткөн турбайсыз. Мен ырдап жаткан мектеп учурунан баштап эле ырдайм. Бирок соц тармактарга бетимди көргөзбөй чыгарышым мурун. Жана эже айтып кетпеди, агам бар менин депчи, ошол ыр менен негизи үнүм таанылган да. Себеп деле жок болчу, мага ошондой кызык болсо керек. Мындай ырдасам өзүмдү ойлонбоп турум да, эмнеге жүзүмдү көргөзбөйм деген сыяктуучу. Анан бияка биринчи курстан баштап келип, ошондон кийин каверлерди ырдап, анан гитара менен ырдап, ошентип жүзүмдү көргөзүп ырдап баштадым. Толуктурду ошондо 3 жылдан ашты десем болот. 3 жылдан ашты. Ушул 3 жыл аралыгында чыгармачылыкта сиз жетишкен алгачкы жетишкендигиңиз эмне болду деп айта аласыз? Жетишкендигим жана чыгармачылыктан досторумду таптым, өзүмдү таптым десем болот. Кичинекей болсо да өзүмдүн фундаментимди курдум десем болот. Буюрса аны алып кетиш өзүмдүн гана колумда. Буга да шүгүр. YouTube'дан болобу, TikTok'тон болобу айтор, мындай өзүмдүн кичинекей болсо дагы көрүүчүлөрүм бар десем болот. Жаңылышпайм, мындай мени колдогон адамдарым бар. Өзүмдү таптым десем болот. Сонун сөздөр, келиңиз. Негизи Кара экөөбүздүкү аябай эле окшош экен. Мен деле ошол 3 жылга жакында 3 жылдан бир аз ашып калды окшойт го. Толук кандуу кириш баштаганымда бул. Анан эми
Мен мурун азыркы кеске окшоп көбүр жаш эмесмин. Ошол 3 жыл аралыгында өзүмдү өнүктүрүп, мен дагы ошол көбүнчө ыр жазууга кызыгып, ошол жагын оңой жолун табып, бир аз болсо да өнүктүрүп келатам. Анан ошол буюрса эл алдында бир аз болсо дагы орунду таап атам да. Сон болду. Жаш талант катары кыргыз эстрадасында, сахнасында эмне жетишпейт деп ойлойсуздар? Мисалы үчүн, азыр кыргыз эстрадасы ушундай, мондай нерселер кирсе, жаңычылдык болсо деген сыяктуудай. Көз караштарыңыздар менен бөлүшсөңүздөр. Көз караш болгондо бизде көбүнчө шоу жетишпейт бизгечи. Кандай шоу болсо дейсиз? Эми баягы чет мамлекеттердин концерттерин көрсөм, алар башка да. Анан бизде бир эле стандарт болуп калган сыяктуу да биздечи. Ошол жагын бир аз жакшылап ойлонуп өнүктүрсөк, балким дагы да көрүүчүлөр көбөймөкпү дейм да. Демек, ырдоодо деги эле клип болобу, кайсы жердерде бассын шоу менен коштолсо концерттер өзгөчө дейсиз, койгондо дагы эми ар кимдин акыбалына жараша, бирок баягы кооздоо, наркы берки жактарын мындай азыркы талапка ылайыктуу кылып мындай жакшынакай кылып жасаса, дизайн жагы. Дизайн жагын элдер дагы кызыгып Жасалгалоо жагын, сон болмокпу дейм да. Рахмат, оюңузду кабыл алдык. Клара, сизчи кандай деген ойдосуз? Эмне жетишпейт дейсиз? Меники деле ошол Нарым акенькиндей экен. Анан дагы кыргыз эстрадасында кыргыздын мисалы фольклорун унутта калтырбай, буга дагы көбүнчө басым жасаса дегенди айткым келет да. Фольклордук ырлар көбүрөөк ырдалса дейсиз. Чоң рахмат айталы. Дал ушундай жагымдуу нотада бүгүнкү эфирибизде соңуна келип жетти. Сиздерге да эркин микрофон сунайын. Айта бериңиз. Аябай сыйлап калыптыр десең. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип чакырып жатканыңыздарга, бизде эл менен байланышып жатканыңыздарга, сиздердин чыгармачылыгыңыздарга дагы ийгилик. Ушинтип бизге окшош жаш таланттарды, негизи эле таланттууларды ушинтип эл менен байланыштырып, элдин жүзүбүздү таанытканга бир салымыңыздарды кошуп жатканыңыздарга дагы бир ыраазычылыгымды айтып кетмекчимин. Жана ошондой эле кыргыз элине жагымдуу кечки ысык салам айтмакчымын. Нарын мырза? Биринчиден ошол дүйнөдө тынчтык болсун. Андан сырткары мекенибизде тынчтык болуп, ар бир адам бактылуу болуп, ден соолукта болсо эле калганы боло берет буюрса. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да чоң рахмат. Убакыт бөлүп келип өзгөчө бир жан дүйнөгө жагарлык ырлар болду деп айта алабыз. Чыгармачылык ийгиликтер дагы да болсо ушул жаркыраган студиябызда жаңы ырларыңыздар менен, жаңы эмгектер менен күтө беребиз. Анда сизди сахнанын төрүнө узатайын. Ардактуу көрөрмандар, азыр сиздер үчүн өзгөчө үндүн ээси Нарын Сүйүнбеков Ала тоо аттуу чыгармасын менен ушул эфирди жыйынтыктайт. Ал эми кызмат болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарга мыкты кеч каалап кайрадан дал ушул эфирден көрүшкөнчө дейин. Асман көктө чалкыган жериң сонун ала тоо, ата журту акылман элиң сонун ала тоо, ар каргулжа жайлаган төрүң сонун ала тоо, акку сүзүп калкыган көлүң сонун ала тоо, көлүң сонун ала тоо, көлүң сонун ала тоо. Эркин кыргыз элине энчи болгон ала тоо, эгемендүү жерине кенчи
бакырадай жебесин созо жүрөт алато кайда жүрсөм элесин кошо жүрөт алато кошо жүрөт алато